Bardыгы жакшы. Келгендердин баары сүйүнүп эле жакшы кылып. Эйлап келгендер күлүп, сүйүнүп кетип атат. Анда эмесе баштадык. Демгүү көнүгүүлөр комплекси, энергетикалык көнүгүүлөр комплекси. Ал кандай энергия дегенде таң калбаңыздар. Байыртандан эле кыргыз элине бизге белгилүү болгон энергия. Эмне үчүн демгүү деп аталат? Илгери ата-бабабыз бири менен учурашканда демдүүсүзбү, күйлүүсүзбү, күчтүүсүзбү деп учурашкан. Дем бул потенциалдык энергия, гүү кинетикалык энергия. Статикалык жана кыймылдуу энергия деп экиге бөлүп атат таң калыштуусу. Бул алакандарды сүрүп атканын себеби алакан тамагында эң чоң күчтүү энергетикалык борборлор жайгашкан. Алаканды сүргөндө кадимкидей энергия топтолот. Кыйналып кетсеңиздер токтотуп жасай бересиздер. Энергияны манжаларга беребиз, оң колдун манжаларына ушинтип, манжалардын муундарына көңүл бурабыз. Процесс воспаления деген эмне? Ал оорунун башталышы. Башында ал острый болот, андан кийин хронический формага өтөт. 8, 9, 10. Стоп. Вдох. Выдох. Моюндарга берип атабыз, минус плюс күнтүн, инь-ян деген концепцияларга ылайык. Оң кол, сол кол, оң тарап, сол тарап бири-бирин толуктап турат. Эң көп эффект мына көнүгүү менен алынат, көнүгүү. Топтогул энергияны физилерге беребиз, 7, 8, 9, 10. Стоп. Демгүү көнүгүүлөрүнүн экинчи этабындагы негизги маселе энергияны сактоо маселеси. Жаактарды бошотобуз. Далы көкүрөк, бел, кол, бүт дене бошоп жатып калат. Жаактарды эле толук бошотконго аракет кылып көрүңүздөр. Кеп чыгарып, көздөрдү ачабыз. Пайда болгон акыркы сезимдерди фиксация кылабыз. Ал деген сөз эске алып коебуз. Кийинки күнүлөрдү жасоодо бизге мотивация болот. Медитация бул эң негизги максаты өзүбүз үчүн өзүбүз убакыт бөлүп, өзүбүз менен өзүбүздү тааныштырып. Аракетибизге береке берсин, тартуубузга дала, оорубузга шифа берсин. Мына умуртка менен койгон диагностика өтө жөнөкөй. Ал бир органды эч качан байлабайт. Тескерисинче сегменттер мына. Шейный отделде 7 сегмент, груднойдо 12, поясничный 5, жалпысынан алганда 32. 32 умуртка, 32 тиш, 32 сегмент. Ар бир сегмент определенный бир орган менен байланышкан. Кармаганда эле кайсы жерде уплотнение болот? Кармаганда эле уже болду. Шейный отделде кайсы сегмент уплотнение турат? Карап туруп эле жактан уже ар бир сегмент определенный органга кеткен, ошол боюнча эле айтып, диагноз коюп кете беребиз. Татаал эч нерсе жок. Өтө жөнөкөй. Ошол оору сигнал бияка баргандан бери биз анан ошого көңүл бурабыз, атайын специалисттерге кайрылабыз. Специалисттер биринчи эле эгерде ошо өзүнүн тармагына туура келсе, мына бизге тармакка туура келген нерсе, поясничный отдел мабайка айтып атат, бутка берип атат дейт. Поясничный отделде 3 омурткадан чыккан эң чоң организмдеги нерв, седалищный нерв, ошол жабыркайт көбүнчө. Ал на фоне грыжи болобу, на фоне смещения болобу, же эле на фоне остеохондроза болобу, айырмасы жок. Ошол нерв жабыркайттагы симптомдор бирдей эле. Эгерде ордунда болсо, ошо белди локально деп айтабыз. Невропатологко барса, люмбаго деп диагноз кылып берет. Жамбашка берип атса, же бутка берип атса, люмба ишиас деп айтат. Хирургка барса, томография түшүп келди дейт, грыжа дейт. Невропатолог болсо, воспаление седалищного нерва дейт. Табыкка барса, же кастопорго барса, куяң дейт. Бардыгы бир эле нерсени айтып атат. Бул жерде бизде мына жөнөкөй эле массаж кылгандай ысыкка түшүп чыктыңыз да уже. Мына ысыкка түшкөндөн кийин мына сол жакта болуп атат, то есть оң жакта болуп атат. Бул жерде массаж кылуу техникалары өтө эле көп. Мисалы, бизде көбүнчө мына кыргыздын эле эски методикасына жоймо деп коебуз го. Ошону эле колдонобуз. Мына чыканактар менен акырын жоюп туруп эле, мына кыскартып эле көргөзүп атам. Бир аз даярдап алып, аппаратты уже жумшартып алдык да.
Андан кийин чалкаңызда жатыңыз. Түйүлүп турган, чыгалып турган омуртка булчуңдарды бир аз эле бошотуп коюу. Эми бардыгын булкуп силкип анан жылкы берет деп ойлобоңуздар. Показания, противопоказания акыбалына карап, ушул бошотуп коюунун өзү эле чыңалын алып таштайт дагы. Ошол жердеги кысылып калган нервтердин бошотуп, кан тамырларды бошотуп, питанияны калыбына келтирет. Организм сразу калыбына келет. Костный аппаратты эмне кармап турат? Булчуң. Маселе ошондо болуп кетти да. Булчуң. Мышечный память деген бар. Жылып кеткен омуртканы, кысылып калган омуртканы, катып калган омуртканы бошотуп коюш оңой эле. Бирок ал кайра 1-2 сааттан кийин катып калат. Болбосо 1 күндөн кийин катып калат. Болбосо 1 жумадан кийин ошол эле калыбына келет. Кыйшыган акыбалда, чыңалган акыбалда, жылып кеткен акыбалда бир аз эле убакыт туруп калды. Болду, ошол мышечный память ошону эстеп калат дагы. Ошол акыбалга омуртканы кайра алып кете берет. Леченияда биздеги негизги максат ошол мышечный памятьты жоюу. Это уже комплексное лечение. Ал жерде уже иглотерапия, точечный массаж, импульсный ток жана башка методикалар колдонулат. Мен ооруганым мунусу жамбашы менен путум ооруп келген. Отурсам бир 10 метрге базылбасам өрдөк окшоп базып барып, анан кийин базып кетилем. Кечеле келдим, кече неме кылдым. Жок, ондой жок, отурсам жакшы эле. Болгон эми кичине бар оору. Бирок результаты бар да. Бир күндө эле. Бул байкебиз кече эме таякка таянып келген. Кадимкидей эле таякка таянып кыйналып, база албай отурганда да кыйналып келген. Бүгүн кыйла жакшы. Кече бир эле жолу процедура алды. Кече биринчи күн болчу, бүгүн экинчи күнү. Бир эле жолу процедурада уже жакшы болуп калдыңыз а кече. Бүгүн ооба кече эле эмеден чыкканда эле мануальный терапия бияктан чыгып, мануальный терапияга өтөт, ал жактан чыгарганда эле таякты ыргытып, бүгүн уже таягы жок келип, экинчи жолу келип лечение алып атат. Бек немелерде жакшы, аябайдан ыраазычылык билдирем. Бардыгы жакшы. Келгендердин баары сүйүнүп эле жактыкып. Эйлап келгендер күлүп, сүйүнүп кетип атат эле. Саламатсызбы? Бизде бүгүн бионейрогетикалык аппаратус менен тааныштыра кетейин дегем. Бул аппаратус 20 мүнөттө жасалат. Бул аппаратус эмнелерге жардам берет десек, бул аппаратус менен биз денедеги сууктарды чыгарганы, туздарды эриткенге жардам берет. Кошумча кыяң ооруларын бошотконго, анан остеохондрозго аябай көп жардам берет. Денеде туруп калган желдерди, аларды да бат эле кое берет да, бат эле тартып алат. Тоо жерин айтканда мына бизге кайрылган пациенттер основном вот грыжа, остеохондроз, протрузия, вот суставтагы проблемалар менен келет да. Мынау биздеги комплекс лечениянын максаты айтып кеттик го баягы. Кастопрок барганда смещение болгон же проблема жабыркап калган омуртканын ордуна салып койгон менен ал кайра кайтып ордуна барып алат депчи. Вот комплекс лечениянын өзгөчөлүгү ошол омуртка ордуна койгон омуртка ордуна кетип калбаш үчүн мышечный память деген бар. Ийне как раз ийне биринчи кезекте мышечный память өчүрүп берет. Вот ошол ордуна коюлган омуртка жылып кеткен смещение болгон диск ошол ордуна кандай коюлса ошойдон калат. Ошонун өзгөчөлүгү ошо ийнеде болот. Ийне сайганда мышечный память өчүп, ордуна койгон омуртка ошол бойдон калат и ошол оору кийин кайталанбайт. Кандай болуп калды? Жеңилдедиби? Бул кишинин мына кечээ күнү мына жерден белинен кысылып калган болчу да. Седалищный нерв кысылып калган болчу. Ошол боюнча келип оппа. Неме болуп бошотуп бердим эле. Кудайга шүгүр. Таяк менен таянып келди эле, таяктарды көтөрүп алып. 2-3 адам жөлөп таяп келдишти эле, бүгүн жакшы.
жолу да келип кеткен, анан экинчи жолу келишим бул. Бутум такыр баспай калып, анан келгем, азыр жакшымын. Жакшылар эле атат экен, жакшы карашат. Мен Кемин районунда Жаңалыш деген айылдан келдим. Буту колум ооруп, түнү менен уктай алчу эмесмин. Эшикке чыгып кирип эле, азыр жакшы, аябай уктап калдым. Бүт денелерибиздин баары жакшы болуп калды. Ийне алып атам, массаж алып атам. Ушул жерде иштеп аткан устаздарыбызга аябай чоң рахмат. Умарга, Максатка. Бул нерсени дагы биз телевизордон көрүп эле ушул бир шыпа болор бекен деген үмүт менен келгенбиз. Аябай жакшы. Мына вертоптор биринчи эле кирип келгенде бул кызыбыз тосуп алат, өзүнүн жадырап, чайнап, жылуу кабагы менен кабыл алып, бүт арызыңыздарды ушуга айтасыздар. Андан кийин эле керектүү специалисттерге мына бул жакта биздин Максат Абдрасулов деп мына Кыргызстанга белгилүү Тубаса табиат нарагынан өзүнүн ата тегинен берилген касиети менен дарылап келген сыныкчы, эскиче айтканда омуртка боюнча диагностика коюп, ошол пациенттин кайсы көйгөй, кайсы жерде экенин аныктап, андан кийин бул жакта күчтүү специалисттерибиз биздин жаш өсүп келаткан жаңы муну мына Айбек деген жигитибиз бар. Ушул жигиттерге тапшырып беребиз. Мына Айбек, мына Жумадыл деген жигиттер. Ушул жигиттер мына 3-4 жылдан бери талыкпастан биздин жаныбызда кызмат кылып, элге кызмат кылып көргөзүп келатат. Опыт мына жаштыгына карабастан жетиштүү. Вот ушуларга тапшырып беребиз. Бул жактан булар мануальный терапия, массаж, точный массаж, классик массаж, кандай массаж болсо дагы ошол пациенттин оорусуна байланыштуу массаждын түрлөрүн жасап, көмүскөдө калган ар бирибиздин определенный бир жумушубуз болсо, бул кыз бүт баардык жумуштун баарын кылат. Бу жерде жаткандарды тейлейт, кухняны тейлейт, жаткан турган идиш аягынан баштап, ошол пациентибизде мына бизге көрүнбөгөн процедуралар бар го, капсулага киргизип, отургузуп, душка түшүрүп, керек болсо бизге даяр кылып, ошол пациентти кушеткага жаткызып, даяр кылып берген кыз ушул кызыбыз болот. Бул жакта мына өзүңүздөр көргөндөй капсулалар тартып кеттиңиздер го, капсулаларга түшүп, мануалка массаж алгандан кийин бул жакта жанагы ине саю, ине саю комбинированный метод лечения бизде Асариядан бүтүп келген атайын мына пайгамбардын сүннөтү боюнча медицинасын бүтүп келген хижама боюнча, башка бир чөп дарылар менен дарылоо боюнча ошол эле негизде мына хижаманы айтып коет, кытайлыктар айтат, специфический метод иглоукалывания депчи, ине саюунун өзгөчө методикасы деп таанышат кытайлыктар. Вот, ошол ине саюуну буяктан ары улантып, биздеги европалык методдорду, кытайлык методдорду өздөштүрүп келген бир адисибиз бар. Аты Мухаммед. Ошол жигит менен тааныштырып койгум келет. Мына бул жигит, бул ушул жерде бул жигит да көп жылдан бери биздин жаныбызда кошо эмгектенип келет. Илими Кудайга шүгүр бүт бардык жактан жетиштүү, ислам багытында дагы өтө катуу илимдерди алган. Кудай буйрса, бул жигит дагы сиздердин кызматыңыздарга даяр. Урматтуу көрүүчүлөр, мына жогоруда айтып кеткен көйгөйлөр боюнча мына грыжа, протрузия, артроз, коксартроз, гонартроз, кыскасы муундарга тийишелүү, омуртка муундарына, кол бут муундарына тийишелүү ооруларыңыздар болсо, андан кийин айрыкча мына инсульт боюнча, инсульт багытында лечениядан кийинки реабилитация деп айтабыз, калыбына келтирүү багытында көйгөйлөр болсо, бизге кайрылдыңыздар. Биз дайыма кызмат кылганга даярбыз. Адрести айтып кете турган болсок, Сокулук району, азыркы Кожомкул айыл өкмөтү, Южная 67А көчөсүнө келе бересиздер. Жума күнү гана эс алабыз. Калган күндөрү саат 9-дан 5-ке чейин сиздердин кызматыңыздардабыз.